Маданият министрлиги клубтун сайтын бөгөттөдү. Ал эми Бишкек шаардык прокуратурасы басылманын өзүн жоюуга аракет кылууда. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда басылманы жоюу иши боюнча баштапкы уктуруу өтүшү керек болчу. Бирок уктуруу башталганда эле шаардык прокуратура жактоочу тарапка доо арызга тиркелүүчү документтердин көчүрмөсүн бербей койгону аныкталды. Натыйжада судья прокурорду документтерди берүүгө милдеттендирип, кийинки сот отурумун 6 октябрга жылдырды. Бишкек шаардык прокуратурасы Клуб Медиа коомдук фондуна каршы августтун аягында арызданган. Арызга ылайык Клуб Медиа жыйынгалардын мамлекеттик реестринде катталган эмес, ал эми анын материалдары Кыргызстанга терс таасирин тийгизип жатат. Юрист Фатима Якупбаеванын пикиринде прокуратуранын доо арызы сандыраак. Упоминание о СМИ, то, что организация имеет право быть СМИ, это и регистрация обязательно, это для телевидения и печатных изданий, потому что там есть определенный тираж, определенный выпуск и более-менее стандартизированные процессы. Что касается информационных изданий, прямого требования нету в том, чтобы они должны все иметь лицензию от Министерства юстиции. Ал эми Бишкек шаарынын прокурорунун орун басары Алайбек Мамыров Бишкектин көзөмөл органы арызды мыйзамдуу негизде берген деп эсептейт. Эмне үчүн клубту ликвидациядан сурап атасыздар? Ал жерде тийиштүү материалдар бар, экспертизанын корутундулары бар, ошонун негизинде берилди. Доо арыздын өзү клуб иликтөө жарыялагандан кийин берилген. Иликтөөдө президент Садыр Жапаров жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевдин туугандары өлкөдө курулуп жаткан Барселона футбол клубунун курулушуна катышып жатканы айтылган.